Сиздин жумушуңуз бар, бирок кеңсеңиз жок. Сиз фрилансерсиз же стартаперсиз. Эгер сиз иштегенге окуганга ылайыктуу тынч жер таппай жүрсөңүз, бүгүнкү видео сиз үчүн. Бул чыгарылышта биз коворкинг борборлорду кыдырып, андагы түзүлгөн шарттар менен таанышабыз. Биз менен болуңуз. Мурда бул жак склад болчу, ушул 2 комната. Экинчи фазада душ болот, уктоочу жер болот. Это креативное пространство, где каждый может создать какой-то новый крутой продукт. Мен мисалы үчүн өзүм биякта иштегенде кадимкидей эле бир Американын бир Google компаниясында иштегендей эле болуп атам да. Мен Бишкектен иштейм, Москвага жылына 2-3 жолу барып турам. Шаардык китепканалардан биринчи китепкана ушундай форматта кылынган да. За счет того, что они не уезжают, а наоборот находятся здесь, как бы инвестируют в нашу экономику, это будет, очень положительно сказываться в целом. Коворкинг деген сөз англис тилинен бирге иштөө деп которулат. Мындай жайларда ар кайсы тармактагы адистер, айрыкча фрилансерлер иш орундарын ижарага алып иштей алышат. Биз жакында эле ачылган шаардагы ири коворкинг борборуна келдик. Бул жерде 300 иштөөчү жер бар. 35 офис анын ичинде. 2 адамдан 8 адамга чейин офистерибиз бар. Анан мындан тышкары 100 open space иштөөчү жерлерибиз бар. Ал жерде ар кандай фрилансерлер келип иштей берсе болот. Эми баалар жөнүндө сүйлөшө турган болсок, мисалы үчүн мынакей мен фрилансермин дейли, мага кандай кызматтар бар? Эми сиз мисалы үчүн келсеңиз, бизде ар кандай тарифтерибиз бар. Кааласаңыз, жарым күнгө 4 саатка иштесеңиз болот. 600 сом турат. Кааласаңыз, түндөсү 500 сомго келип иштесеңиз болот. Эгер баары жагып калса, 1 айга деле келип иштей берсеңиз болот. Мисалы үчүн, мен көрүнгөн бош жерлерге отура берем десе, анда 8,5 миң сом 1 айына. Мисалы үчүн, бул столго отургум келет, ушул жерге башка эч ким отурбасын десе, анда 10 миң сом. Бул коворкинг бардык ушул сыяктуу жайлар сыяктуу эле күнү-түнү иштейт. Анткени айрым фрилансерлер үчүн түнү келип иштеген ыңгайлуу. Мында иштегиси келгендер үчүн бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Жогорку ылдамдыктагы интернет, ашкана, телефон сүйлөшүүлөр үчүн өзүнчө жайлар, чакан китепкана, эс алуучу өзүнчө бурч бар. Мен байкашымча душ анан уктоочу бир капсулалар жетишип кеткен, Болобу? Ооба, буюрса биз экинчи фазаны азыр пландаштырып жатабыз. Ошол экинчи фазада душ болот, уктоочу жер болот. Мындан тышкары дагы бир чоң жолуга турган жерибиз болот, зал мероприятий. Ичинде дагы кофейня болот, дагы кичинекей офистер керек болуп жатат, ошолорду салабыз. Мисалы үчүн, бул жерде 2 кишилик офистер бар. Алар абдан бат арендага кетти. Анан ушундай дагы офистерден бир 10-15 офис кылалы деп жатабыз. Себеби алар абдан керек экен биздин айтишниктерге, кичинекей проекттерге абдан ыңгайлуу, баасы да жакшы. Ошол ушундай. Бул чакан офистер канча турат? Мисалы үчүн, бул 2 кишилик офис 24 миң сом турат айына. Коворкингде иштеген фрилансерлердин арасында IT жана анимация, видео, архитектура, дизайн сыяктуу креативдүү тармактарда иштегендер көп. Алардын арасында фрилансер, жарандык активист Оскар Райс дагы бар. Анын айтымында майыптыгы бар адамдар үчүн аралыктан иштеп, фриланска чыгуу жана коворкингтерде иштөө эң эле ылайыктуу жол. Негизи азыр деген онлайн жумуш абдан популярдуу болуп атпайбы, фрилансерлер көп болуп атат. Анан үйдөн иштегенге негизи анчалык көп деле шарттар жок да. Уйкуң келет, чай ичкиң келет. Ушундай жакка коворкинг деген жакка келгенде негизи концентрация да жакшы болуп турат да. Мен мисалы үчүн өзүм биякта иштегенде кадимкидей эле бир Американын бир Google компаниясында иштегендей эле болуп атам да. Майыптуулугу бар адамдар үчүн негизи бизде Кыргызстанда, Бишкекте имараттар аз да. Бирок ушул коворкингде өтө удобстволор абдан сонун болуп атат. Мисалы үчүн, бул жакта пандустар бар, анан өз офистин ичинде тепкичтер такыр жок. Анан дааратканасы абдан ыңгайлуу, атайын майыптуулугу бар адамдар үчүн даараткана бар.
Анан негизи эле биякта жүргөн турганың эле мындай тепкич жок эле түз жак менен жүрөм да, мына коляска мененчи. Ошон үчүн бул абдан сонун деп ойлойм. 17 жыл Алматыда жашап, коңшу Казакстандагы ири коворкинг борборун жетектеп, эми мекенине кайткан Айдай Кыргызстанда санарип көчмөндөрдүн же фрилансерлердин көбөйүшү менен коворкинг маданияты жаңы өнүгүп келе жатканын айтат. Болочокто бул коворкингти 10 000 чарчы метрге жеткирүүнү максат кылууда.